Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын «Ата-энелер сиздер үчүн» китебинен балдар тарбиясындагы мүнөздүү каталыктар жана алардын себептери деген теманын жыйынтыктоочу бөлүмү. Буга чейин сиздерге 3 бөлүмдөн бөлүп чыгарганбыз. Ал эми бүгүн ошонун 14-15 бөлүмдөрү менен тааныша аласыздар. 14 текеберлик, кыйынсынуу, бой көтөрүү катачылыктары кандай үй-бүлөлөрдө болушу мүмкүн? Үй-бүлөдө болгонундай көрүн деген сөзгө амал кылбастан жакшы, биларман, кыйын болуп көрүнүү, менминсинүү, бой көтөрүү көп болот. Өз катасын, кемчилигин моюнга алууга тарбияланбаган. Ушундай балдарда текеберлик, бой көтөрүү, өзүн кыйын сезүү көп кездешет. 15 жалкоолук, эмгекке, тырышчаактыкка, сүйүүгө тарбияланган эмес. Үй-бүлөдө балдар эмгек рахатын сезбеген. Мындай балдар жалкоолук, жалактык сапаты бар балдар. Демек, урматтуу ата-энелер, бул таблицалардан төмөнкүдөй корутунду келип чыгат. Балдардын тарбия мүнөзүндөгү бардык кемчиликтердин тамыры үй-бүлө, ата-эне тарбиясынын кемчилигине барып такалат. Ошол үй-бүлөдөгү кош көңүлдүк, аша чабуу, тарбиянын баалуулугун жана зарылдыгын түшүнбөө, тарбиялоону билбегендик, жөндөмсүздүктөн, кайдыгерликтен келип чыгат. Албетте, балдар тарбиясындагы жакшылыктар да үй-бүлөдө башталып, алардын да тамыры үй-бүлөдө. Балдар тарбиясындагы проблема кемчиликтердин себептери үй-бүлөдөн тышкарыдагы мектеп, көчө, теле берүүлөр, интернеттердин дагы терс таасирлери болушу мүмкүн. Бирок ошондо да түпкү себепчиси бул үй-бүлө болуп саналат. Демек, урматтуу ата-энелер, сиздер буга чейин ушул таблицанын 15 бөлүкчөсү менен тең таанышып чыктыңыздар. Бул маселени билгенден кийин эмне кылуу керек? Анда эмесе жоопко көңүл буруңуздар. Ата-энелерге да, балдарга дагы өз-өзүнчө үй-бүлө тарбиясындагы проблемалардын, кемчиликтердин себептерин түшүндүрүп, эчтен көрө кеч болсо дагы абалды түзөтүүгө чакыруу. Үй-бүлөдөгү моралдык, психологиялык климатты, атмосфераны, тарбияга болгон мамилени өзгөртүүгө чакыруу жана жардам берүү зарыл. Ал эми жаш ата-энелерге эгерде үй-бүлөдө бала тарбиясын билбесе, маани берилбесе, туура жолго коюлбаса, балдардын мүнөзүндө, тарбиясында ушундай кемчиликтерге кабылып, окууда, жашоодо, келечекте өздөрү да кыйналып балдар. Ошондой эле ата-энесин дагы, жакындарын дагы кыйнап, коомчулукка зыян алып келүүсүн эскертүү. Чындыгында, урматтуу ата-энелер, мындай тарбиядагы мүнөздүү кемчиликтер менен чындап бактылуу болуу жана кимдир бирөөнү бактылуу кылуу дагы өтө кыйын. Буларды агай 20 жылдык педагогикалык экспериментти анализдеп, окуучу, үй-бүлө, ата-энелерди үйрөнүп, ошолордун негизинде жаңылап жазып чыккан. Бала тарбиясында эң маанилүү адам бул энеси, ал эми эң көп таасир эткен адам бул атасы демекчи. Эне мектебинин, үй-бүлө мектебинин балдарды тарбиялоо маданиятынын маанилүүлүгүнө, орчундуулугуна ата-энелердин, коомчулуктун көңүлүн буруубуз зарыл. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.